Аксыда үйрөйүп жүрган селди көрсөңүз жүрөк түшөт. Сел жолдорду жууп кеткен жана унааларды агызып баратканын көрүүгө болот. Бишкек Нарын Торугат жолунда 2 унаа кагышып bir адам мерт кетти. Жеңил унаанын соо жери калган эмес. Дональд Трамп жана Путин, Зеленский акыркы күндөрү эмнелерди сүйлөшүп жатат? Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкек Нарын Торугат жолунда жүк ташуучу унаа менен айыл чарба техникасы катышкан жол кырсыгы кытталды. Чүй облусунун Ысык-Ата районунда Бишкек Нарын Торугат айланма жолунда жол кырсыгы кытталды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдирди. Күбөлөрдүн айтымында окуя 2-май күнү түндө болгон. Анда жүк ташуучу унаа менен айыл чарба техникасы сүзүшүп, айыл чарба техникасы оодарылып жыгылган. Аксыда сел жүрдү. Кечээ 2-майда алдын ала маалымат боюнча саат 18:10 чамасында Аксы районунун Ак Суу жана Сары Челек айыл аймактарында мөндөр аралаш жааган жамгырдын кесепетинен төмөндөгүдөй кырдаал түзүлгөн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдашты. Сары Челек айыл аймагынын Кызылдуу айылындагы Батырбек тилкесинде Экил сел сайынан суу 10 турак үйдүн короо жайын каптап өтүп, Батырбек тилкесинин Сары Челек Кербен автоунаа жолуна кум шагылдарын агызып келген. Мындан улам автоунаалардын өтүүсүнө тоскоолдуктар жаралган. Жерине Аксы райондук Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн куткаруучулар тобу, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг жүргүзүү, болжолдоо департаментинин жетектөөчү адиси атылган аймакка жерине чыгып кетишкен. Аксы районунун акиминин 1-орун басары, жергиликтүү номер 12 жол тейлөө ишканасынын жолчулары, Сары Челек айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү иш алып барууда. Аксы районунун аппарат жетекчиси Кербен шаарында штабты жетектеп, жогорку кеңештин кызматтарын көзөмөлдөөдү. Өтө албай, машиналар менен өтө албай калды. Коркуп жээгинде турушат. Кытай жердин айлануусун басаңдатып, көндө узартты. НАСАнын окумуштуулары. Бул чоң дамбанын айынан болду. Дүйнөдөгү эң чоң кес болгон 3 капчыгай дамбасында 10 миллиарддаган тонна суу бар. Бул массанын жер шарына бөлүштүрүлүшүнө таасирин тийгизет. Мындан улам күндүн узундугу 0,6 микросекундка көбөйүп, планетанын огу 2,5 сантиметрге жылган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Бишкек Нарын Торугат жолунда унаалар кагышып bir адам каза болду. Чүй облусунун Кемин районунда Бишкек Нарын Торугат айланма жолунда унаа жол кырсыгы кытталып, жеңил унаа күйүп кетти. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Күбөлөрдүн айтымында окуя 1-май күнү болгон. 2025 жылдын 1-май күнү саат 4:30 чамасында Бишкек Нарын Торугат унаа жолунун 89-чакырымында жол кырсыгы кытталды. Mercedes-Benz Sprinter жүк ташуучу унаасын айдап бараткан 2001 жылы туулган жаран батыштан күн чыгышты көздөй бара жаткан. Ошол учурда карама-каршы тилкеден келе жаткан жеңил унаа Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа менен кагышкан. Анын айдоочусу 1992 жылы туулган жаран болгон. Кырсыктын кесепетинен Mercedes-Benz Sprinter айдоочусу жүзү көгөрүп, тересинен жаракат алган. Жеңил унаанын айдоочусу, анын жүргүнчүсү жана жүк ташуучу унаанын жүргүнчүлөрү 2003 жылы туулган жаран, 2010 жылы туулган жаран Токмок шаарынын ооруканасына жеткирилген. Тилекке каршы Mercedes-Benz жеңил унаасынын дагы бир жүргүнчүсү 1990 жылы туулган жаран кырсыктан каза болгон деп айтылат маалыматта. Булак турмуш кежи. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди
14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Bloomberg Трамптын Орусияга экономикалык кысымды күчөтүү үчүн бир катар варианттары бар. Агенттиктин булактары бул кандай варианттар экенин айтышкан жок. Акыркы чечим кандай болгон күндө да Дональд Трампта болот. Bloomberg бул сунуштар Владимир Путиндин узакка созулган сүйлөшүүлөрүнүн аркасында даярдалганын жазат. Мамлекеттик департаменттагы, Улуттук коопсуздук кеңеши дагы, атайын чабарман Стив Уитков дагы Bloombergдин суроосуна расмий түрдө жооп берген эмес. Зеленский менен Трамптын ресурстук келишими орус элитасын коркутат. 2 айга созулган чыңалган сүйлөшүүлөрдөн кийин АКШ менен Украинанын жаратылыш ресурстарын иштетүү боюнча келишими Москвада тынчсызданууну жаратты. The Washington Post жазгандай, орус элитасынын өкүлдөрү Владимир Зеленский менен Дональд Трамптын жакындашынан коркушат жана Кремль Украина боюнча жагымдуу келишим түзүү мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарышы мүмкүн деп эсептешет. Атын атагысы келбеген орус расмий өкүлү ВАПУ агенттиги билдиргендей, президент Владимир Путинге жок дегенде келишимге даяр болуп көрүнүү үчүн кысым күчөп жатат. Бул болсо Орусия сенатор Линдси Грэм даярдаган америкалык санкциялардын жаңы пакетине туш болот. ВАПУ булагы бюджеттин тартыштыгы өсүп жатканын эске алганда, алар чоң сокку болмок.